My name is Nominjin. I'm 27 years old. I am a singer, songwriter, and a Менин атым Наминжин, 27 жаштамын. Ыр жазам, ырдайм, ошондой эле ишкермин. Мен өзүмдү бактылуу сезем. Анткени айланамдагылар дайыма чоң колдоо көрсөтүп турат. Ата-энем жана жакындарым кичине кезимден эле менин каалаганымды орундатып, бир идеяны алып чыксам, аны ишке ашыруу үчүн жол таап беришет. Жалгыз өзүм мынча көп нерсеге жетише албайт болчумун. to help realize those dreams. Мындай ийгиликке туугандарың аркылуу жеттиңби? Yes, everyone. Мен үй бүлөдө жалгыз бала болгондуктан бул көңүл мага гана бурулду. Көптөгөн колдоо көрсөтүлдү. Ата-энемден башка дагы жанымда ар дайым жүргөн тарбиячым, ага-эжелерим, бирге иштеген мыкты адамдарым менин ийгилигиме салым кошуп келишүүдө. And a great team of people working around me. So, Эрке болсун керек, э? not it's spoiled in the traditional sense. Салттык мааниден алып караганда жок, эрке эмесмин. Бирок руханий колдоону көп алган үчүн эркемин деп эсептеймин. From people, in that sense, I'm spoiled. I was just about to ask you. Номинжин айтсаң, Монголияда кыз болуу кандай? Кыйынбы, же тескерисинче оңойбу? Бир аз мурда ар тараптуу колдоо бар дебедиңби? Мындан башка дагы сен эмнени каалайсың? And in that case, what else you wish for? Yes. So in my case, my story, my mother. Менин апам өтө күчтүү аял. Ал академик чөйрөнүн адамы. Америкалык өгөй атама турмушка чыкканга чейин көп убакыт бою мени өзү жалгыз чоңойтту. Чоң энем жана апам өтө күчтүү жана позитивдүү адамдар. Алар мага жакшы адам болууну, башкаларга сый менен мамиле жасоону, ошол эле учурда алардан да так ошондой мамилени талап кылууну үйрөттү. Боорукер болуп, башкаларга ар дайым жардам берүү керектигим жөнүндө кулагыма куйду. Мени дал ушундай философия менен чоңойтушту. Апам мамлекеттин эң алдыңкы студенттеринин бири болду. 96-жылы окууну бүтүрдү. Ал татыктуу баа алуу үчүн абдан көп окучу экен. Андан тышкары апам искусствого жакын адам. Телевидениеда ырдап да жүргөн кездер болду. Сен апаңды билимдүү, академиялык чөйрөнүн адамы деп айттың. Ал эми өзүң тууралуу эмне айта аласың? In my case, when I was 11 years old, Мен 11 жашымда ырчы болом деп өзүмө чоң максат койгом. Ошондо ата-энемден сурансам, алар албетте бир аз кабатыр болушкан. Бул кесипте атаандаштык көп, бирок мени колдоп келишти. 13 жашыман баштап мен үйдө билим алып баштадым. Чынында мен үчүн жалпы билимден сырткары ар кандай философия, руханий байлык жана медитация жөнүндө терең окуу маанилүү. Бул менин эң башкы кызыкчылыгым. And ever since I was 13 years old, I've been homeschooled. I don't know how you perform as a singer, not yet. However, Кандай ырчеккениңди азырынча билбейм. Себеби сага Улан-Батордо вегетариан ресторанды издеп жүрүп жолукпадыңбы? Жаңы эле өзүңдүн философиялык көз караштарыңды айтпадыңбы? Бул ошол ресторанды ачууга себеп болдубу? personal philosophy, and that's why you opened up a vegetarian restaurant in Ulaanbaatar? I've led a very nomadic lifestyle, fitting for a Mongolian. When I was very little, my mother, she studied in Мен монгол кызы болгонум үчүн жаш кезимде көчмөн элдеринде эле жашап тамактандым. Кичинемде апам Орусияда окуп, ал жакта биз 3 жыл жашадык. Андан соң ал социология багытында илимдин доктору болду. Индияда жактады. Ошентип Индияда да 5 жыл жашап калдык. Ал жакта мен христиан, буддизм, индуизм философияларын терең билип баштагам. Индиядан үйрөнүп билгендерим руханий байлыкка тартылуу болду. Ошентип 13 жашымда мен зордук, зомбулукка каршы күрөшүү жөнүндө ойлонуп, ал нерсе бир да жаныбардын эти кошулган тамак ашты жебешиме алып келди. spirituality. So that Ошол эле убакта Монголияда мен өз карьерамды баштап, жаш өспүрүм поп жылдызы катары таанымал болуп калган элем. Кичинекей дымагы күчтүү кыз ошол мезгилде эле жакшы жашоо мүнөзү жөнүндө көптөгөн темаларды көтөрчүмүн. Планетабызды жана жаныбарларды сүйүп, аларга болушунча азыраак зыян келтирүү, веганизм жана медитация жөнүндө көптөгөн талкууларды көтөргөм. Ошондой эле жан дүйнөнүн бейпилдиги, руханий жана физикалык жактан күчтүү болуп, коомчулукка кызмат кылуу темаларын да талкуулагам. Бул менин соңку 10 жылдагы адамдарга жеткире турган эң башкы маанилүү билдирүүм болуп келет.
Бул маселелер жөнүндө сүйлөп баштаганда өлкөдө эч бир таасирдүү адам, белгилүү жылдыз болобу, саясатчыбы жада калса, дин лидерлери эч ким вегетариан темасын козгогон жок. 13 жашымда Монголияда бир да вегетариан кафе рестораны болгон эмес. Мен бул теманы козгогондо гана веганизм күндүн темасы болуп чыга келди. Башка өспүрүмдөргө бул кызыктуу жашоо образындай сезилди. Себеби алардын көбү балким руханий жактан байып, адамгерчиликтүү болуп, жашоо образын жакшы нукка өзгөртүү жаман эместир деп ойлоп башташкан. Ошентип 17 жашымда тагыраагы 2008 жылы ырдап тапкан каражаттардын жана инвесторлордон түшкөн акчанын жардамы менен Luna Blanca вегетариан ресторанын ачтым. Үй бүлөм менен ага көп күчүбүздү жумшадык. Бул ресторан чыгашасыз коммерциялык эмес, бизнес катары иштеп жатат. Сиз да ал жерден тамактанып көрдүңүз да. Эң эле кымбат тамак бизде $5 айланасында. Орточо баа $2 түзөт. Жакшы иштеп, учурда 20 адамды жумуш орду менен камсыз кылып жатабыз. Соңку 10 жыл ичинде 200 ресторандын ичинен топ 5 болгонго жетиштик. Кээде биринчи орунга да чыкчубуз. Ресторан ачуу идеясын кайдан алганыңды айтып бердиң, ал эми Монголия жөнүндө ойлоруң кандай? Өлкөңдү жакшы көрөсүңбү? And what about Mongolia? Do you love Mongolia? Mongolia, I believe that the root of Монголиянын чыныгы жашоо образынын тамыры зордук зомбулукка каршы күрөшүүдө жана жаратылыш менен болгон гармонияда жатат. Биздин эл табигатка жана жаныбарларга өтө жакын болгон. Монгол эли көчмөн болуп, жаратылышка зыян берген эмес. Азыр болсо салт өзгөрдү, көп нерсе өзгөрдү. Монголия дагы өнүгүшү үчүн эл мурдагы жакшы мүнөзүн кайрадан карап чыгышы керек деп ойлойм. When I traveled in your country, I met young girls. Мен Монголияны кыдырып жүрүп, бир нече кыздарга жолуктум. Сен менен сүйлөшүп жатып, ийгиликтүү, эмгекчил жана жашоого шайдоот караган кыз экениңди түшүндүм. Азыр ойма Кореяга кеткени жаткан, ал жакта иштеп бир туугандарын окутам деген бир монгол кыз келди. Бул анын жашоосундагы чоң максат экен. Монголияда ушуга окшогон көп окуялар болсо керек. Бул өлкөдө жаш кыздардын жашоосу кандай? For all the young female in Mongolia. You know, for young women in Mongolia, it's definitely challenging. The good thing about Mongolia. Элибиздин бир жакшы сапаты алардын билим алууга умтулуусу. Көп убакытын жана күч аракетин билим алууга, өздөрүн өнүктүрүүгө коротушат. Монголиялык аялдар кичинесинен эле үй кызматына жоопкерчиликтүү болушат. Алар эркин жана моралдык жактан күчтүү болушат. Бирок өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу Монголияда аялдарга берилген мүмкүнчүлүктөр аз. Ошондуктан өлкөдө аялдарга бир аз таталыраак. Ошентсе да кыйынчылыктарга карабастан монгол аялдар көп аракет кылышат. Мен алар менен сыймыктанам. Really well. I think I'm very proud of Mongolian women. I guess your mother. Апаң айыл деле чоңойсу керек. Өзүң ал жакта жашап көрдүң беле? Many times. You know, we are actually city people from many generations. We are Ulaanbaatar. Менин чоң аталарыман бери шаарда жашап, шаардык болуп калганбыз. Бирок элетти да жакшы көрөбүз. Өлкөнү айыл жергесинде эле элестетебиз. Монголия негизи дарбазалары жок, узунга созулган мейкиндикте жаткан бир өлкө. Бул жердеги жапайы жаратылыштын абасы ушунчалык таза. Ошондуктан улам Монголия чыгыныгы эркиндикти сезе турган дүйнөдөгү эң акыркы жер. Fresh air, freedom. I feel like Mongolia is the last place on earth where you can experience true freedom. Эгерде колуңдан келсе, өз өлкөңдө эмнелерди өзгөртөт элең? Oh, you know, I think there is a lot to change. Менимче Монголияда өзгөрө турган көп нерселер бар. Эң башкысы адамдар жапа тырмак өзгөртүү жараянына катышуусу зарыл. Ар бирибиз алгач өзүбүздү, кийин үй бүлөбүздү бекемдеп, андан соң коомчулукка жардам берген аракет кылсак, өлкө өзгөрүп, биримдиктүү болот. Ырчысың да көрмандарың жеке жашооңо көп кызыгабы? You know, my fans are very Күйөрмандарым абдан сылык. Социалдык тармактарда досторум, күйөрмандарым көп. Комментарий жазган жана мени менен ой пикир бөлүшкөндөр аябай сылык адамдар. Алар мени аябай жакшы көрүшөт жана ар дайым кубантып турушат. Монголияда жана башка жерде ушундай колдоочуларым бар экенине мен абдан ыраазымын.
Жаш кезимден бери таанымал болуп жүргөн үчүн медиадан жана фанаттарыман мен эч кандай басым же кысым сезбейм. Алар менин жеке жашоомду урматташат, мен ага ыраазымын. Өзү Монголияда жылдыздардын деле өлкөсү эмес. Ричард Гир жана Джулия Робертс бул жерде болушкан, бирок адамдар ага көңүл бурбай эле жүрө беришет. Аларды көздөй чуркап тынчын албайт. Монгол элинин ушул мүнөзү жагат. Жылдыздарды кумир тутпай, алардын чыгармачылыгын гана жактырышат. Plus, Mongolia, it's not a celebrity-crazed country. Сүйлөшкөн жигитиң барбы? Ал жөнүндө айтып берчи. Well, in Mongolia, it's a strange society. Ооба, бар, ал дагы мен сыяктуу эле монгол жигити. Биз үйлөнүү жаатында бир аз кызык келебиз. Адамдар өтө эле жаш кезинде турмуш курушат. Кээде үйлөнгөнгө чейин эле балалуу болуп калгандар да болот. Мен 27 жаштамын жана бул жактагы түшүнүк боюнча мен чак көп балалуу болушум керек болчу. Бирок мен анткен жокмун. Өз пикиримде эрте эле турмушка чыгуу туура эмес. Биз жигитим экөөбүз тең али жашпыз. Алдыга койгон максаттарыбыз толтура. Азырынча ошол максаттарга жетүү үчүн бири-бирибизди колдоп жатабыз. Белгилүү урчу, таанымал адам болгондуктан жаныңда дайыма сени түшүнүп колдогон адам болуусу кажет. Менин жанымда так ошондой сонун адам бар. Мен өз карьерамды улантып, жаңы нерселерди үйрөнгүм келет. Ошондой эле эко моданы өнүктүрсөм дейм. Жаратылышка зыян алып келбеген моданы фанаттарыма жайылтууну эңсейм. Планетабызды бузбай, жакшы кылып сактап калганга өз салымымды кошууну каалайм. Expand the business so that I can do more for Mongolia.